Бишкекте акыркы 10 күндө эки чоң катаклизма болуп өттү. Бирөөсүндө жер титиреди, этаждагы кишилер этаж үйдө жашаганын баары жерге качып түштү. Экинчисинде болсо кече түндө тест жалыптыр. Мында болсо этаж үйдөгүлөрдүн баары ысык суусуз жарыксыз калып атышат. Баары болсо да бир топ микрорайондор, южный микрорайондор. Анан мен мындай окуяларды алдын ала билет эмесминби? Уже 1,5-2 жылдан бери жер тамда жашап атканым жакшы болуптур. Мен ушундай катаклизмалар болорун билип, көзүм ачык да, кетип калган убагында. Мына жер тамга келдим, эч кандай чатагы жок. Природный газ, ночное уличное освещение күнү-түнү. Благоустроенный район, ысык мустак суусу бар, природный газы бар. Смог жок. Жарап коюп отурам. Эми ошол катаклизмалардын себебин айтайын. Бүгүн тестке барып, Садыр Жапаров айтты, что билбей эле күпүлдөтүп жага барышты да. Кара кеченин көмүрүнө көнүп алгандар багы. Жаңы секторга ошону жага барыштыр. Шабыркөлдүн көмүрүндө көрүп алды, то есть Шабыркөлдүн көмүрүн, аныкы эме калорийнасы 5000 гигаватт экен, ошону ошо кара кеченин 3800 көрүп алды эле. Күпүлдөтүп жага барыштыр. Качан бизде компетенттүүлүк болот экен. Некомпетентный келип атышат ушинтип эптеп дипломду сатып алгандар. ПТУ болобу, институт болобу сатып алгандар келип атат. Мына монтип аяк жагында монтип техногенный катастрофага айланат баары. Анан Шабыркөлдүн көмүрүн анчалык жакпаш керек болчу да. Байкап жагыш керек болчу. Эми тиги кара кечен болсо тиги мен өзүм иштеп канча жыл иштедим аякта. 3 жыл башчы болуп иштедим. Дагы до сих пор аяктан көмүр таштырам. Албетте аяктагы деле жакшы көмүр, бирок эмеде толук шаректе айтышат, мындай эмеге жакпай жарабасы чыгар. Тецке. Бирок мындай частныйларга жарай берет. Эми ошол тиги айтарым ошол. Ушундай техногенный катастрофалар болбош үчүн албетте алдын ала баарын модернизациялаш керек. Мени бир гана таң калтырган эме болду, аябай таң калтырган могу и возмущать эткен. Эми ушуну тиги могу бывший мурунку 30 жылдык чиновниктердин тарапташтары, президенттердин тарапташтары азыр ниети кыралар. Сүйүлүп демеле кайра жарыялашып демеле. Көрдүңөрбү деп демеле. Чоң жаңылык болгозуп, бир чоң жакшылык болгозуп демеле ушул кырсыкка аябай сүйүнүп атышат демеле. Билесизби силердин ким экениңерди тиги? Ушул Атамбаевчилар сапар жасакчылар. Атамбаевдин уруунун тушунда мына ошол кезде жасап коюптур эле. Бул целенаправленно алган ошондон тиги 17-18 жылдары кредиттерди, Кытайдын кредитин целенаправленно алган, оңдотом деп. Ошо тестти. Оңдотпой туруп жеп кеткен мына кесепетин мына эмне жеп тартып атабыз мына. Ошол тиги Атамбаев менен сапар жасап бөлүшүп жеп алган кесепет эмне жеп тартып атабыз. Анан кайсы арыңарга сүйүнүп атасыңар? Кайсы арыңарга сүйүнүп атасыңар? Эмнеге сүйүнүп атасыңар? Не, өз элиңер кыйналып атканына сүйүнүп атасыңарбы? Жемне ТЭЦ алып кеткенне ошол народное состояние, народное добро, ТЭЦ жалып кеткенне сүйүнүп атасыңарбы? Ана вообще-то мен өзүм жеке сунушум как ошол тиги энергетик промышленник, шахтер катары сунушум. Эколог катары. Вообще тиги ТЭЦ дегенде шаардын чортосун чуксайтып койбой алып чыгыш керек болчу. Все уже бул тиги шаардын чоңоюп кеткен да муну. Сыртка алып чыгыш керек. Трубаларды лучше тартып кетиш керек ошол жактан. Ошондо смог да болбойт, аба да таза болот. Эл да коркунучта жашабайт. Шаар чогултусу турат. ТЭЦ болбойт бул. Алып чыгыш керек ошол. Көзүм ачыктык, кыракылык себептен. Оған да кетіп қалыптырмын. Мына жер тамга. Ал эми тиги этаждагы квартираларым болсо бекитип таштагам. Ага да кызыгып жүрбөйлү. Квартира бербейм, бекитип салгам ошо жерде. Квартираларды бекитип койгом. Кээде барып турам. Мына азыр барып кетем. Самый центрде турат, Золотой квадратта. Үй ичи ысык эле, Аллахка шүгүр. Аяктагы. Азыр кайра жер тамга келип, биякта жер там, благоустроенный тоже. Природный газ азыр аябай катуу чоң ысып туруп,
ысык чай ичип туруп жылкынын этине салып туруп бир отурам го мазя кылып иншаллах.